Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн 25 декабрь 2022 жыл, мына ушинтип жыл тогошуу алдында турабыз. Жылдык финалдын тандоо турумунун эң акыркы оюну бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы эң акыркы команда оюн жүргүзмөкчү. Сагын Мамановдун командасы, бирок Сагын Маманов өзү ден соолугуна байланыштуу бүгүн оюнга келе алган жок. Алишер Маматиса уулу жетектейт жана ушул команда бүгүн тандоо турунда. Команданы Ордого чакырууну мен баштайм. Демек, Кыргызбаев Айбек бүгүнкү оюнда команда мүчөсү. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин медицина колледжинин студенти Сезимгүл Райымжанова команда мүчөсү. Ушул эле окуу жайдын студенткасы Уманбек Нурдинов, кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими. Алимбек кызы Меринса, Юсупали уулу Залкарбек, педагог. Жана бүгүнкү команданын капитаны Алишер Маматиса уулу, тарых сабагынын мугалими. Ушул команда бүгүн ким жылдык финалда ойнойт? Ушул команданын оюнунан кийин биз билебиз. Алишер мырза, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Бүгүн бул дагы тагдыр болушу мүмкүн, бирок Сагын Мамановдун бүгүнкү оюнда жоктугу канчалык деңгээлде билинет, муну оюндун жүрүшүндө да байкайбыз. Алгач сиз бүгүн эми убактылуу капитан милдетин аткарасыз. Команда оюнга даярбы, маанайыңыздар жакшыбы? Ушулда сөз баштасак алгач. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордодо турган билермандар. Биринчиден маанайыбыз, даярдыгыбыз өтө жакшы. Буйрукса жакшы оюн көрсөтөбүз деп ишенебиз. Ишеним көрсөткөн, өзүнүн ордун убактылуу болсо дагы мага берген капитан Сагын Мамановго ыраазычылык билдирем. Ишеним көрсөткөн үчүн. Команда ийгилик каалайбыз. Биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Даректер мурдагыдай эле мына экранда көрүп турасыздар. Башкы өнөктөштөрүбүз адал, татуу жана дайыма жаңы гана девизи менен биз менен иштешип келе жаткан. Бар болго чоң рахмат. Актив дизайн дагы бир өнөктөшүбүз сиздерге ийгилик каалайт. Жана ошондой эле Секом билим берүү мекемеси Оштогу биздин өнөктөшүбүз. Секомго дагы чоң рахмат. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Менимче Секом демөөрчү болгон суроого келди окшойт. Чопунай Толибаева Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Бул суроонун демөөрчүсү демек Секом билим берүү мекемеси. Эгерде телекөрүүчүнүн суроосун команда тапса, командага 1000 сом берилет, таппаса телекөрүүчүгө кетет. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу жөнөткөн. Урматтуу команда, суроого көңүл бурабыз. Адам баласы канча жыл өмүр сүрсө дагы, ага өзүнүн жашоосунда эки нерсе аябай керек болот деп айткан француз драматургу жана сценаристи Марсель Ашар. Биринчиси анын жаткан керебети. Ал адам жашоосунун
3төн 1-ин түзөт. Анткени адам уйку менен дагы жашоосун өткөзөт. Эгерде 24 саат бир суткага бөлүнсө, анын 8 сааты бул уйку. Ал эми сырсандыктын ичиндеги дагы бир нерсе бул адамга керек болгон бир буюм. Ал дагы адам жашоосунда аябай керек болот. Урматтуу билермандар, Марсель Ашар эмнени назарга тутуп жатат? Сырсандыкта эмне бар? Кетти минута. Канча жашаса деле? Канча убакыт жашаса дейсизби? Саат карайт дейсизби? Саат дагы Биринчиси жок, керебет болот. Биринчиси Ошого байланыш үчүн кашык эмес, кашык кошулушу мүмкүн. Адам неге муктаж болот? Тамактанууга, өзүнүн келбетин караш үчүн болушу мүмкүнбү? Саатка байланыш Тургандар деле бар да, тарап Дайым саат карап жүрөбү? Күзгө алып жүргөн Дайым саат иштетпеген деле адамдар бар. кыймыл аракетке кетет да, кыймыл аракет болот. Кыймыл аракет болот. Ушунун ичинде бата турган нерсе болуш керек да. Так. биринчи керебет болгондон кийин жатыш керек, уктайт. Тамактаныш деле керек кошого караша. Кашык жок деле тамактанса болот да. Жок деле тамактанса болот, бирок Суу ичкендечи анда? Суу. Кружка алып кел, стакан бар. Нерсе буюм экен, нерсе жагы буюм экен да, буюм. жашоодо Буюм предмет жашоого керектүү. Мисалы үчүн уктайбыз мисалы. Мисалы тамактануу дей турган болсо, кашык анан суу ичкен болуп аралашып кетип атат да. Одеял десек батпайт да мунун үстүнө азыр. Жок, кийим болушу керек Да, жок да. басат да, кыймыл аракет. Жок, бут кийим. Адам жашоосуна өзү эмне керек болот? бут кийимди жүрөт дейсизби? Бут кийим. Кийим. Бут кийими жок деле адамдар бар да. Ооба. Сааттан тышкаркы иш кылган бир нерсе да бул. Алишер мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Сезим жооп берсин. Сезимгүл, жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен кеңешип бул кол саат деп билдик. Себеп дегенде убакытты кароо үчүн, күндүзгү убакытты кароо үчүн атайын кол саат. Кол саат. Жооп кабыл алынат. Биринчи суроо мен үчүн да кызыктуу. Ордодон пикир сурасамбы же жокпу? Ордодогулар бир добуштан эле бут кийим деп атат, урматтуу алып баруучу баары. Ордодогулар бир добуштан бут кийим. Ордодогулар бир добуштан бут кийим, Сезимгүл кол саат. Же болбосо команда кол саат. Көрөбүз. Эмне бар экенин. Урматтуу команда, бул бут кийим. Анткени бут кийим менен адам эртеден кечке жумушка барат, базарга барат, театрга барат, эс алганы тоого чыгат. Айтор бут кийимсиз адамдын жашоосунун элестетүү кыйын. Басат. Кайсы жака болбосун басат. Менимче командада бул вариант дагы айтылды. Эсеп 1-0 Чолпунай Түлүбаева Кадамжайдан секунду 1000 сому Чолпунай Түлүбаевага белек катары жөнөтүлөт. Экинчи раунд. Турган билермандар бардыгы бир добуштан бут кийимге токтолгон. Команда кол саат. Макул. Өттү кетти. Актив дизайндын суроосуна көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарга эмнени көрүп турасыз, Алишер? Сыяктуу Хан сарай. Же мечит. Эми суроого көңүл буралы. Сиздер көрүп турган бул сүрөт, Алишер мырза, Мароккодо Касабланка деген шаар бар. Ошол Касабланкада жайгашкан Хасан 2 деп аталган мечит. Хасан 2 деп аталган мечит. Бул мечиттин курулушунда дүйнө жүзүндөгү мечиттердеги жок бир өзгөчөлүк бар. Сиздерге суроо. Касабланкадагы Хасан 2 мечитиндеги өзгөчөлүк бул эмнесинде? Минута кетти. Эч ким жокпу жалгы? Жок, мечит окулат, особо мечиттерге Ай жок болуп менимчечи, ай эмеспи? Ай жок болушу мүмкүн. Эмне үчүн мынаны толук көрсөтпөдү? Жок, башка мечитте жок нерсе ушундай нерсе бар экен да. Ушул мечитте бар экен, бир гана ушул. Жок, ушул жерде жок деп атат. Бар деди. Өзгөчөлүк болуп атат. Башка Мечитте бар мечиттерде экен. Жок нерсе ушунда бар экен. Ошого жакшы жанашалы. Мечиттин үстүнөгү бакандай болот го, дедек. Ай сыяктуу. Ай сыяктуу, ай. Мечитте нелер болот? Окуучулар окуй турган Мечитте эркектер үчүн болот да, бул жерде эркектер үчүн, аялдар үчүн атайын намаз окуй турган Менимче гардероб эмеспи? Башка мечиттерде гардероб жок, а бул мечитте бар да. Лифт бар эмеспи? Онага азанчы лифт менен чыгып, Лифт алып азан айтып
мунарага чыга турган лифт болушу мүмкүн, гардероб болушу мүмкүн. Көк мечитте лифт жок да. Мисалы. Дагы кандай вариант болушу мүмкүн? Эми көп эле жатаканасы болот да мечиттерде. Ооба, башка мечиттерде болот. Сабак окуй турган жерлер болот, медресе, сабак окуу бөлмөлөрү болот. Дагы өзгөчөлүк. Музей болушу мүмкүн. Бул жерде Башка мечиттердин өзгөчөлүгү электр энергиясы. Ал имам жок бекен ичинде бар. Атайын бир дайындалган. Жок, ал жерде имам жок, мечит Өзгөчөлүк болот да башкалардан. Өзгөчөлүгү ошонун ичинде музей болушу мүмкүн. Ая София драмасында бар да. Кайсыл? Дагы. Музей же болот. Ичинде күнбөз барлар мечиттер көп да. Алишер мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Залкар мырза жооп берсин. Залкар мырза, мен ичинде имам барбы жокпу, музей барбы жокпу деген суроону берген жокмун. Анткени ал бар жогун сүрөттөн көрүү мүмкүн эмес. Мен сүрөткө карап сурап атам. Кандай өзгөчөлүк болушу мүмкүн? Башка бир дагы мечитте жок. Керек болсо Меккедеги Аль-Харам мечитинде да жок. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроого мечитти сүрөтүнөн байкап туруп, лифт болушу мүмкүн ушул мечитте. Башка мечиттерде жок, бир гана лифт кызматы ушул мечитте болушу мүмкүн. Биз ушул сырткы көрүнүшүнөн карап туруп ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Лифт болушу мүмкүн. Лифт. Жооп кабыл алынат. Лифттин түрү Меккедеги Харам мечитинде бар негизи. Ал эми бул мечиттеги өзгөчөлүк мен туура жоопту айтып атам. Сиздер көрүп турган мунарасында. Урматтуу команда, бул мунаранын бийиктиги дүйнөдөгү эң бийик мунара деп эсептелет. 200 метр мунун бийиктиги, 200 метр. Меккедеги Аль-Харам мечитиндеги мунаралардын бийиктиги 95-100 метрдин тегерегинде. Ал эми мунун бийиктиги 200 метр. Мединада да буга жетпейт, башка мечиттер дагы жетпейт. Мына ушул Касабланкадагы ушул мечиттин бийиктиги, мунарасынын бийиктиги дүйнө жүзү боюнча 1-орунда турат. 2-0 эсеп, урматтуу билермандар. 2-0. Актив дизайн суроосунда команда таба алган жок. Чамдаңыздар. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Алишер мырза, биринчи раундтагы бут кийим айтылды да бирок. Ооба. Сиз ынанбадыңызбы? Урматтуу алып баруучу, варианттар көп болгондуктан бир чечимге келе албай калдык десем. Елена Гладышева, Санкт-Петербургтан. Кытайдын белгилүү императорлорунан Залкар мырза кимдерди билесиз? Алишер көкө. Син Ши Хуанди, акыркы император Пуи. Суроо Син Ши Хуанди тууралуу. Кытай императору Син Ши Хуанди император болуп турган мезгилде көптөгөн китептерди өрттөөгө буйрук берген. Кытай тарыхына байланыштуу көптөгөн китептерди өрттөп салгыла деген. Анын ичинде Конфуцийдин чыгармаларындагы китептерин өрттөп салууга буйрук берген. Суроо: эмне үчүн бул император Конфуцийдин китептерин дагы өрттөгөнгө буйрук берди? Кетти минута. Ал жаңыда мамлекетке келгенден кийин бул өтө эң мыкаачы император болуп тарыхта калган болчу да. Элдин тарыхын жок кылыш үчүн ал сезимин жоготуп, андан баш идириш үчүн эмес болчу. Андан баш ошон үчүн кылган. Эң негизгиси окумуштууларды өлтүргөн менен тарыхта калган да бул императорчу окумуштууларды тирүүлөй көмүп салган болчу. Демек өзүнө бардыгын баш идириш максатында калган. Кытайлар ошол кезде 20-дан ашык княздар бар болчу да. Син Ши Хуанди Син империясынын башына келгенде азыркы кытайлардын бардыгын бириктирген болчу. Бийликке келгенден кийин жалпы окумуштууларды көмдүрүп өлтүргөндөн кийин дагы өрттөткөндөгү ошол өзү жөнүндө ошондой. Негизги жыйынтык кандай болуп атат ошондо? Өзү тууралуу жаман нерселерди жазган окумуштуулар пайда болгон эмес. Биринчи варианты. Китептерде адамдар акылдуу болуп кетпеш үчүн ошондой немелерди колдонуп жок. Жалпы тарых жок болсун, тарых менен башталат деп да айткан сөзү бар эле, ошондой болушу мүмкүн. Анын диалектилик өзгөчөлүктөр жокпу неме? Диалектилик өзгөчөлүк бар, династиялык өзгөчөлүк да бар. Алишер мырза. Эң көп диалектилик өзгөчөлүктөр Кытайда. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Син Ши Хуандини билебиз, Син империясынын баштоочусу, биринчи император болуп эсептелинет. Андан сырткары жалпы Кытайды бириктиргенде дагы бир нече хандыктар менен салгашып, согушту аракет жүргүзүп турган. Бул окумуштууларды өлтүрүп, тирүүлөй көмүп салганы менен дагы айырмаланчу да. Аябай каардуу киши болчу. Политик десек болот.
Бул жерде Конфуцийдин чыгармаларын жок кылуунун себеби өзү тууралуу туура эмес маалыматтар же болбосо Конфуций тарыхты көп жазгандыктан балким бардык тарыхтар жок болсун, мындан кийин тарых Кытайдын тарыхы менден башталсын деген ойдагы келген болчу. Ушинтип да айткан сөзү бар болчу бул императордун. Андан кийин ушул өзү тууралуу, өзүнүн келип чыгышы боюнча тууралуу маалыматтарды да жок кылганга аракет кылган да. Жок болот. Тарых жаңыдан башталсын деген. Цин Ши Хуанди мен туура жоопто айтып атам. Мындай кылганын себеби анын ою боюнча Кытайдын кийинки муундар биле турган тарыхы менден башталсын деген ой менен мына ушундай кадамга барган. Өтө катаал, ушундай бир мыкаачы император катары дагы тарыхта айтылып жүрөт бул. 48 жыл гана жашаган. Ошол 48 жылдын императору болгондо бул аябай бир мындай, бирок Кытайды бүтүндөй колго алган. Бүтүндөй колго алган. Тарыхтарды бириктирген. 2-1 эсеп. Жана биз 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Урматтуу теле көрүүчүлөр, суроо жөнөтө бериңиздер. Биз суроолор кабыл алганда бермекчибиз. Кече жакында биздин клуб мүчөсү Мелис Музулманов ачык дүйнө программасына алганда Америка Кошмо Штаттарынын бир топ шаарларына барып келди. Атайын топ менен Мелис мырза кандай сезимдер калды? Саламатсыздарбы? Урматтуу Ордо, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ооба, насип кылган экен ачык дүйнө программасы менен 10 күн бою ошол биз суктанган Америкада болуп келдик. Вашингтондо 2 күн болдук. Биз менен кошо Кыргызстандан барган делегация менен кошо Тажикстандан 2 делегация, Казакстандан 2 делегация, андан сырткары Монголиядан да болду. Алар менен 1 күн бою Американын тарыхы, кантип демократия түптөлгөн деген багытта семинарларга катыштык. Аны уюштуруучу ошол Американын Конгрессинин алдындагы лидерлер борбору болчу. Биздин тема дагы жаштардын лидерлиги болду. Ошол багытта андан ары биздин Кыргызстандан барган 6 адам Нью-Хэмпшир штатына бардык. Мектепке бардык. Манчестер шаарынын мэри менен жолугуштук. Дюрхам шаарынын аларда шаар менеджери деп коет экен. Ошол менен жолуктук. Бир топ уюмдар менен жолуктук. ТК деген уюм менен жолуктук. MIT-нин жанына барып ошол айланада болдук. Тилекке каршы Гарвардка кире албадык Бостондо. Анан ар бир адамга мен ал жак идеал бизге тегин келбейт. Бирок бизде коомдо ар түрдүү пикир бар да, бузулган, анан башка дегенчи, бузуку, батышчыл деген сөздөр. Анан ал нерселерге көз менен көрүп келгенден кийин ынынаныш кыйын. Анткени чындап эле бир топ жыл алдыга кетип калган. Адамдар чындап эле мамлекетке болгон сүйүүсүн сөз менен эмес, иш менен көрсөткөнгө аракет кылат. Анын эң негизгиси ар бир штат өзүнчө бир мамлекет экен да. Тынчтык Кубатбеков, Кытай, Чжанчжоу, биздин көрман Майнтор көңүл бурабыз анда. Бир Кытай иероглифтери жөнүндө суроо. Урматтуу команда, урматтуу билермандар. Пу Тао Йоу үстүдөгү иероглифтердин биздин тилдеги окулуштарын жазып койгон Тынчтык мырза. Бул сөз мөмө жемиш деген маанини билдирет. Беринса. Мөмө жемиш. Пу Тао Йоу. Бул сөз ичине, өзүнүн ичине Пу Тао деген дагы бир мөмө жемишти камтыйт. Ушул жерде бир мөмө жемишти камтыйт экен. Жалпы мөмө жемишти билдирсе Пу Тао Йоу. Пу Тао бир мөмө жемишти билдирет экен. Иероглифтердин дагы көрүнүшүнө карап туруп биз негизи эмне жөнүндө суроо болуп атканын байкасак болот. Буга чейин да бир топ иероглифтер берилген. Ал эми 3-чү турган Йоу деген иероглиф цитрус деп которулат экен. Эл аралык тилде бул цитрус деген биз мөмөнү биз билебиз. Кытайлар Пу Тао Йоу сөзүн түзүп жатып, Пу Таонун англисче аталышына цитрусу кошпогонун биз демек байкадык. Эми сиздерге суроо. Анда Пу Тао Йоу кайсы мөмө жемишти билдирет бизче? Бул жерде кайсы бир мөмө жемиш жөнүндө сөз кетип жатат. Минута кетти. Шабдол эмес бекен? Цитрус өсүмдүктөр кайсы өсүмдүктөр санайлы да.
Так, биринчи бамбук. Жок. Банан, апельсин, лимон, мандарин. Бирок мандарин ошол жактан чыккан турат. Мандарин. Кайдан чыккан? Мандарин дагы. Цитрус. Өз кайсы өсүмдүк да? Дагы. Шабдалы. Шабдалы деген вариант болот менде. Неге деген? Менимче жүзүм эмес болор. Жүзүмгө окшоп турат да. Жүзүмдөн цитрус өсүмдүк тургандары бар. Жүзүм. Үстүндө эле тургандар болуп турат да. Так, дагы кайсы болушу мүмкүн? Шабдалы бул үстүгө жүзүм, мандарин. Йоуну карасаң, йоуду. Бир столго турат, андан кийин эки немеси турат. Демек бул сыртка чыккан деген эме. Андан кийин айнеке окшоп турат. Экинчиси айнекеде окшоп турат. Бул демек дарак өсүмдүгү болуп турат да. Суроо өзү Банан эмес пе? Банан. Мындай ийилингендей сыяктуу эмес пе? Бананга да окшоп жатат да мындай караганда. Банан, апельсин. Ал кишинин аты болчу да бул жакта. Йол. Ошондо кайсы жок турат? Банан. Менимче ошол бир өсүмдүк тандашыбыз керек. Цитрус өсүмдүктөрүнөн бир өсүмдүк тандашыбыз керек да. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Айбек Кыргызбаев жооп берсин. Айбек мырза, иероглифтерди карадыңызбы? Кылдат. Иероглифтерде эмне кайсы мөмө жемиш экенине шилтемелер бар да. Путау. Бул команданын жообу. Банан. Биздин жооп банан. Жооп кабыл алынат. Ордо кандай ойлойсуздар? Бул кайсы мөмө жемиш? Урматтуу алып баруучу, биз команда мүчөлөрү ананас деп ойлоп атабыз. Ананас. Урматтуу алып баруучу, грейпфрут деген болушу мүмкүн деген вариант бар. Ошондо ал эмне болуп калат? Бир аз мандаринге окшошак. Команда бир аз баягы киви болушу мүмкүн дедик. Түшүнүктүү. Мөмө жемиштердин түрлөрү айтылды. Грейп бул эмнени билдирет? Жүзүм. Жүзүм. Жүзүм, Ордодо кимден чыкты жүзүм деген вариант талкууда? Менен чыкты. Залкардан чыкты, Караңыздар, иероглифтин өзүнөн шиңгил сыяктуу бир илинип турган бир элементти байкасак болот, урматтуу билермандар. Цитрус бул кошумча айтылган гана сөз болгондуктан ал цитрус өзү дагы ачык эле айтып атат, бул цитрус деген котормону билдирет деп. Ал эми алдыдагы пу тао жогоруда байкасаңыздар кадимки эле жүзүмдүн көрүнүшүн көрсөтүп турат. Путао бул грейпфрут, жүзүмдү билдирет, урматтуу билермандар. Жүзүм. Тынчтык Кубатбековдун суроосун команда туура эмес тапты жана эсеп 3-1. Эсеп 3-1. 5-чи раунд. Урматтуу команда 5-чи раунд. Өмүрбек Базарбаев Бишкектен сиздерге каршы суроо берет. Эми сиздерге мен суроону окуйн. Техас университетинин профессору Джефф Ричардс искусствону стратегиясыз чыгармачылык деп атаган. Искусствону. Ал эми ошол эле Джефф Ричардс стратегиялуу чыгармачылык же стратегиясы бар чыгармачылык деп бизнесте колдонулуучу бир терминди атап өткөн. Урматтуу билермандар, Джефф Ричардс стратегиялуу чыгармачылык деп кайсыл бизнестеги терминди айткан? Минутта кетти. Стратегиялуу чыгармачылык. Инвестиция эмеспкен? Инвестиция дейсиңби? Чыгармачылык. Бизнесте инвестиция кыласың. Маркетинг же, маркетинг болушу мүмкүн. Мындай бир табагыңы өткөзүшүң керек да. Же кызмат көрсөтүү. Сервис. Инвестиция. Маркетинг эмеспи дейм да бул жердечи. Бул жакта стратегия болуп атат да. Пирамидаларды кандай деп коет? Пирамидалар жанагындай. Эки адам жаздырып анан эки адам кетип ошол стратегиялар эмеспи? Дагы. Маркетинг сатуу. Social маркетинг болгондо ошондо
адамдар кызыктырыш үчүн искусстводан пайдаланат да. Стратегиялуу чыгармачылык бизнес. Өз биринчисинде эмне болду? Маркетинг. Биринчи стратегия Чыгармачылык искусство. Искусство стратегиясыз экен. А бизнестеги ушул термин ушул бөлүк таргетке искусство керек да, мисалы үчүн. Таргет? Стратегия керек экен. Стратегия. Бул бизнеске стратегия керек. Бизнеске стратегия керек. Менеджер байкоо. Таргет бул жаңы эле чыккан түшүнүк да. Ошо болушу мүмкүнбү? Бизнесте да ушу термин бар. Рекламалоо мисалы үчүн. Алишер мырза, кандай чечимге келдиңиздер? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Ыманбек Нурдунович жооп берет. Ордон жардам албайсыздар, э? Урматтуу алып баруучу, Ормодон жардам албайбыз. Бул команданын оюнан да бир аз алыстап кетет, бирок мен тобокелчиликке барайын деп атам. Искусствого мисалы үчүн Техас университетинин профессору айтып атат, искусствонун стратегиясы жок деп. Бирок мен жокко чыгарган катары кабыл алдым дагы, буну мен реклама дедим да, сөзсүз түрдө рекламалоодо бул искусствонун да ролу бар. Мен ошол бизнестеги ошол реклама түшүнүгүн айтканды ойлойсуз. Айтканды ойлойбуз, ооба. Жооп кабыл алынат. Талкууда бул идеяны сиз сунуштай алдыңызбы же? Акыркы ойлорго келди да булчу. Акыркы ойлорго келди. Маркетинг, таргет да бир топ версиялар айтылды. Джефф Ричардс стратегиялуу чыгармачылык деп рекламаны айткан. Жооп туура. Стратегиялуу чыгармачылык. Дүйнө жүзүндө рекламага бир жылда $500 миллиард сарпталат. Урматтуу билермандар, өткөндө ушул тууралуу суроо келген. Жана Өмүрбек Базарбаев суроосун Ыманбек мырза туура тапты. Оюн улантылат, 6-чы раунд. 6-чы раунд. Блиц раунд. Блиц ойнойбуз. Команда Алишер мырза 10 секундда убакыт берейин. Ким ойношун чечиңиздер. Айбек мырза, даярсызбы? Даярмын. Анда блиц ойнойбуз. Сизге каршы Баткенден Азимбек Матраимов суроо берет. Эфиопиялык жөөгүлүк Абебе Бикила 1960-жылдагы Римде өткөн Олимпиадада чоң адаттан тыш бир өзгөчөлүк менен марага жеткен. Сизге суроо. Ал кандай өзгөчөлүк менен марага жеткен? Жөөгүлүк, эфиопиялык жөөгүлүк. 20 секундда кетти. Айбек мырза. Ал адам, ал спортчу Олимпиада учурунда травма алып калган, бирок ошол травмага карабай чуркоону уланткан өзүнүн оюнун. Анан марага эң акыркы болуп барган менен бирок жетип барган. Жок, эң акыркы болуп эмес, бул жеңип чыккан. Жеңип чыкканбы? Жеңип чыккан, марага жеткен деп атпаймынбы? Жеңип чыккан бул. Өзгөчөлүк менен болсо. Олимпиаданы жеңип чыккан. Бирок бир өзгөчөлүк менен. Эфиопиялык болгонун эсепке алсак, анда кара денелүү адамдардын арасынан биринчи болуп жеңип чыккан болушу мүмкүн. Кара денелүү адамдардын арасында биринчи болуп жеңип чыккан. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул жөөгүлүк 42 километрди жылаң аяк чуркаган. Айбек мырза. Жылаң аяк чуркап жеңип чыккан. Бут кийими жок. Мына ушул өзгөчөлүк менен бул Олимпиаданын чемпиону болуп жатат, урматтуу Айбек мырза. Тилекке каршы блиц раунд токтойт ушул жерден.
команда отуруңуздар. Азбек Батраимов телекөрүүчү тарапка 1 упай алып келет. Блицтин эсебинен жана жалпы эсеп азырынча 4-2. Жылдык финалды тандоо турунун эң акыркы оюну. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Чамдаңыздар. Алишер мырза, сиз өзүңүздө бул вариант жок эле? Жок, урматтуу алып баруучу, биз 4 аяктап келгенде ойлоп атпыз. 42 километр 4 аяктап. Же бир буттап чыкканбы, буту ооруп калып. Мирлан Абдыразаков, Аксы району силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Швейцарияда бүгүнкү күндө бир кызмат көрсөтүү популярдуу болуп баратат. Швейцарияда. Ал мекеменин аты Алгорданза деп аталат экен. Адамдарга алмаздан зергер буюмдарын жасап берет. Мисал үчүн силерге бир ушу жасаган буюмун көрсөтөйүн силерге. Түрлөрүн жасайт булар. Бирок бул кызматы кымбат негизи. $3,500 башталат. Жасап берүү кызматы. Өзгөчөлүгү, урматтуу команда, ар бир буюм жасалуучу материалдарды кардарлар өздөрү капалануу менен алып барып берет экен. Түшүнүп атасыздарбы? Капалануу менен алып барып берет экен. Жана жасалган буюм ошол үй бүлөдөн көзү өткөн адамдын атынан эстелик катары калып калат экен. Урматтуу билермандар, кардарлар бул компанияга эмнени алып барып беришет? Кетти. Жок, токтогула, бул жерде. Тиш. Жок, бул жерде. Өлгөн адамды көмүү ритуалдары болушу мүмкүн. Себеп дегенде бул Кытайда дагы жакында чыккан болчу. Кытайда, Японияда алып барат дейт. Бир нерсени алып барып берет экен жасаш үчүн. Өлгөндөн кийин өлгөн адам көзүнө кристалдар болушу мүмкүн. Токтоп тур. Өлгөн адамдын сөөгүн өрттөшөт, билесиңерби? Кремация деп коет. Өлгөн адамдын сөөгүн өрттөйт дагы, андан кийин ошодон чыккан күлдү алып барып беришет. Алар болсо күлдү дагы обработка кылып, аны алмазга айландырат дагы, аны алмазга айланабы күл. Капалануу менен деген жерге басым береличи. Ошол жерде капалан ыйлашы өлгөн адам болуп атпайбы? Өлгөндөн кийин өлгөн адамдын апарып беришет. Эстелик калышы. Мурда билесиңерби? Мурда өрдөп туруп, баардыгы эле өртөбөйт да бирок. Жок, чачып ичип. Жок, тиш, көз же башка. Швейцарияда өртөйбү? Бул жерде неме кылат? Бул жерде өрттөшөт. Өлгөн адамдын күлүнөн бир. Же мисалы үчүн бул биринчи Кытайда ойлоп табылды. Адам көп болгон үчүн ойлоп табылган да. Андан кийин бул жерде эки плюс бар. Бир жерде өлгөн адамдын өзү күлү чачылып кетпейт. Экинчиси болсо, ал жерде неме, ал өлгөн адамдан украшение жасалган болсо, коз жасалган болсо, ошол адамды сакталып калат да. Кулон кылып басып жүрүшөт, шакек кылып тагып жүрүшөт. Эмне десе, мисалы, чоң энесинин күлүнөн жасалган чыгышы мүмкүн ошол. Бирок көз же башка болушу мүмкүн да. Өзүм жооп бере берейинчи. Ушуну жооп бере берейин. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Бул кызмат көрсөтүү жаназа кызмат көрсөтүүсү же орусча айтканда похоронный бюро деп айтсак болобу. Ушундай ритуалдарды жасаган жер. Жана адамдар өзүнүн жакындары өткөндө аны кремация кылып өрттөшөт. Андан калган жаназадан калган немени, күлдү ушул кызмат көрсөтүүчү зер буюмдар жасаучу мекемеге алып келип беришет. Алар болсо ал күлдөн ушундай баалуу буюмдарды жасап берет. Мисалы, азыркы көрсөтүлгөн шакек сыяктуу же мойнуна аса турган кулон сыяктуу. Бул жерде ошол өлгөн адамдан эстелик ушундай болуп калат. Себеп дегенде күлүн дайым асып жүрүшкөн болот да. Макул дейлик, бирок мен гүлдөн алмаз жасалышын сизден угуп атам да. Күлдөн. Күл. Кандайдыр бир обработка жасалат да, ошол нерсени алып келип беришет. Ошол өлгөн адамдын күлүн же кандайдыр бир буюмун деп ойлоп атам. Жооп кабыл алынат. Команда мүчөлөрү бирок бул пикириңизге макул эместигин дагы байкап атамын. Көпчүлүгү же айрымдары. Айбек мырза, макулсузбу сиз? Команда капитанына макулбуз эми. Башка эле жок жооп берди уже. Эмне дагы дейбиз да? Алкар мырза, сизчи? Сиз баштан эле каршы болуп атасыз бирок. Мен же тиш,
же тырмак башка эле бөлүмчөсүн алып барып берсе керек деп ойлодум да. Мүмкүн күлдөн бул андай элдин баары эле күлдөн алмаз жасап кетеби билем. Туура жооп. Капалануу менен алып барып берет. Ушуга окшогон нерселерди ал кардарлар көз өткөн адамдын кремациядан калган күлүн алып барып бергендиктен алар андан алмаз жасайт. Бул жерде технологиясы өтө кызыктуу экен. 2000 градус ысытат экен. 2000 градус ысытат экен. 50-60 миң атмосферде басым жасап давление менен бир ай ушундай абалда кармагандан кийин алмаз шакеги же кандайдыр бир тиш же сөйкө келип чыгат экен, бирок өтө кымбат экен. 3-4 эсебинде oyun улантылат. Дагы болсо команда артта. Команда ордодон жардам ала элек али. Бонус дагы бар. Бирок 8-раундда пайдаланса болот. Балким пайдаланбаса болот. Мен эскертүү гана айтып атамын. Команда ишенимдүү жооп болсо жооп бергени жакшыраак. Жахангир Кайнаров, Өзбекистан. Сырдария. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Тарихи Мухаммади китебинде Азирети Умардын түнү бою тынымсыз баланын ые чыгып турган кыштактагы үйгө барып, ал жердеги эмне үчүн баланын ыйлап жаткандыгы, анын себептерин сурагандыгы айтылат. Бул маалымат балким биз да уккандырбыз. Азирети Умардын адилеттүүлүгүнүн бир көрүнүшү десек болот муну. Азирети Умар эмне үчүн бала ыйлап жатат десе, баланын энеси абалдан чыгуу үчүн ушундай абалда экендигин, ушундай абалда деген тырнакчанын ичинде, Алишер мырза, ага жокчулук себеп экендигин, кандайдыр бир жөлөк пул үмүтүндө ушул абалды эртерээк чечип берсеңиз деп туруп Умардан өтүнүч жана талабын айтат. Урматтуу билермандар, сиздер бул абалды так түшүндүрүп бериңиздер. Ал жерде кандай абал жөнүндө сөз жүрүп жатат? Кетти минута. Кандай абал? Кандай абал? Мен нарамга окшойт. Тарихи Мухаммади Умардын доор болгондо Умар ушул окуядан кийин пособие, балдар, жаш балдарга пособие бөлүнө турган кылган, билесиздерби? Ушундай абалда дейт. Ушундай абал. Кандай абал? Жокчулук себеби абал деген максат. Мен ачкамын, ошон үчүн балага сүт жок деп. Балам ачкалыктан ыйлап атат деген сыяктуу. Ушул вариант жакшы. Жок. Мисалы мен күйөөм согушка кетти, же болсо ошол дин үчүн кызмат кылган кетти. Мен бага турган нерсе адам жок деп мүмкүн. Жок, мен курсагымач, мага, короче, сүт жок, ошон үчүн бала ачка калды деген сыяктуу эле. Жок, андай эле андай оңой эле болушу мүмкүн. Азыркы айткандайчы, ачкачылыктан ачкачылыктан сүт келбей, баласы дагы ачка болуп аткандыгы үчүн ыйлап атат да. Бала бир гана ошо ачкачылык себептен ыйлап аткан болот. Ошондон кийин жокчулук өкүм сүргөн жерлерге же болбосо жалпы мамлекет үчүн эле неме жаш балдарга пособие бөлүнүп турган. Жөлөк пул берип турган жок болгон болот ошондо. Ошол жок болгон болот. Жөлөк пул жок болгон болот. Ага чейин ошол окуядан кийин жөлөк пул бөлүнө турган кылып койду да Омарчы. Ушул маселени чечип бериңиз деп суран атат. Абалдан чыгат ошо. Ушул ооба. Та бала эмне үчүн ыйлайт? Ошого дагы маани берели. Жооп берели. Ачкачылыкты айтып атпайбы? Алишер мырза. Жокчулукту айтып атпайбы? Урматтуу алып баруучу, чын жүрөктөн биз ордодон жардам сурайбыз. Урматтуу ордо, кандай абал жөнүндө айтып жатат ал жерде эне? Абал тырнакчанын ичинде да? Кетти 20 секунда. камсыз кылуу деген үй бүлө жаш баласы бар адамдарды согушка жөнөтпөбү? Согушка жөнөткөн баланы согушка жөнөткөн болсо үйдө болсо ага камкорлук көрүнүш. Жихадка кеткендерге акча бөлүп бериш. Аскердик иштер боюнча көп. Алишер мырза, ордо жардам токтотобуз. Ордо жардам токтотобуз. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу. Урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Жалпы топтоштуруп өзүм жооп бере берейин. Аябай көп варианттар. Окуяны түшүндүңүз, Окуяны түшүндүм.
урматтуу алып баруучу, бул жерде жокчулук негизги себеп болсо, демек ал аялдын күйөөсү согушка кеткен же жихадка кеткен дин үчүн. Ошондой абалдарда энелер үйдө ачка калып, ал жерде ачкачылык абал болгондуктан энеде балага сүт жетпей калат да, сүт чыкпай калат энеден. Ошол убакта балада эне ачка болсо, бала дагы ачка болгондуктан ушул бала ыйлап аткан болчу. Демек, мындан кийин Азирети Умар мындан кийин жөлөк пул же бизче айтканда пенсияны чыгарууну, мамлекеттин пособия чыгарууну мамлекет тарабынан милдеттендирген болчу. Мамлекет ушундай жалгыз же болбосо жаңы төрөлгөн ымаркайларга кошумча жөлөк пул берүүнү киргизген болчу да. Же атасын же жөнөтпөш керек бир жакка, ошо мамлекеттин иши мененчи. Демек, ошол кайсыга сиз мындай негиз катары кайсыны себепти көрсөтөсүз ошол абалга? Жоксулук себеп болгон болсо, бул ачкачылык болот да. Эненин ачкалыгы баланын ачка калышына себеп болот. Эне кантип ачка калат? Жоксулук болсо, энеге жей турган эч нерсе жок болсо, тамак калбай калган болсо, демек эне ачка калат. Эне ачка болсо, балага сүт бергенге сүт чыкпай калат да энеден. Ушундай абалдарда жөлөк пул берүүнү демек биз түшүнүп атабыз. Эгер эне ачка калса, демек аларда атасы да жок да. Баланын. Жооп кабыл алынат. Жалгызбы энелер. Жооп кабыл алынат. Эгер маселе жөлөк пул жөнүндө болгондо, мен суроонун арасына жөлөк пулду кошпойт болчумун. Ооба, бул жерде ачкачылык болчу. Кошпойт болчумун мен туура жоопту айтам. Умар, Азирети Умар баланын эмне үчүн ыйлап жаткандыгын эндеден сурады. Азирети Умарга бул кабар жеткен да, эндеден сурады. Баланын апасы жөлөк пул бериши керек экендигин Умарга айтып атат. Умар эмне үчүн сага жөлөк пул керек десе, эне айтып атат, мен баланы сүттөн чыгарып атам деп атат. Урматтуу билермандар, баланы сүттөн чыгарып жатамын. Абал сүттөн чыгаруу учуру назарга тутулуп атат, Залкар мырза. Баланы сүттөн чыгарып жатамын, ошондон ушул абал пайда болуп, балам ыйлап, анан сизден жөлөк пул жардам бересизби деп мен сизден сурап атамын деп атат да. Умарга жооп берип атат энесичи. Сүттөн чыгаруу абалы назарга тутулуп жатат, урматтуу билермандар. Сүттөн чыгаруу абалы. Бул жерде менимче Динара айым жакшыраак билет, балким. Динара айым бала чоңойткон эне катары сүттөн чыгаруу этабы өтө оор этап болот. Туурабы Динара? Бала ыйлайт, түн температура чыгат, башка болот. Ушул этап өткүнчө андан кийин Умар анан жөлөк пул ажыратып берди, урматтуу Алишер мырза. Ушундай абал жаралып атат, ошон үчүн бул раундду мен телекөрүүчүлөргө ыйгарышым өтө туура болот деп эсептейм калсыздык үчүн. 5-3 эсеп, урматтуу команда 5-3. 9-чу раундга старт берели анда. 9-чу раунд. Команда эгерде суроого кандайдыр бир апелляциялык бир доосу болсо, магистрге кайрылса болот, акысы бар. Ынанса тимеле койсо да болот. Гүлгүнай Маматашимова, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мониторго көңүл бурабыз. Кайрадан футбол дүйнөсүнө келебиз. Урматтуу билермандар, мына Катарда дүйнөлүк чемпионат башталгандан бери баардыгыбыз күбө болуп келип атабыз. Футболчулар футбол талаасына жаш балдарды жетелеп чыгып келатканын көрүп атабыз. Баарыбызда суроо пайда болот. Эмне үчүн футболчулар футбол талаасына жаш балдарды жетелеп чыгат деген. Бул телекөрүүчүдө дагы ушул суроо пайда болуп, аны сиздерге узатыптыр. Эмне үчүн футболчулар футбол талаасына бирден жаш баланы жетелеп чыгат? Башка оюндун түрүндө жок. Минута кетти. Жетим балдар жанагы рак болгон адамдар. Алар бардыгы эле мындай академиялардын окуучулары болот. Жок. Келечекте футболчу болуп стадиондун аурасына көнүш үчүн кичинекей кезинен бери. Бул жерде академиянын балдары болот да. Бул жерде мен карай, Айбек мен карасам жаш бала менен чыкса, академияда окуган
Бакалашка мен ыргытат тур, бакалашканы ыргытат. Алар келечекте стадион футболист болгондо турсам. Сахна Кыздар да болуп атпайбы ичинде? Жок, кыздар да болуп атат. Ошо жаш балдар чыкса, жаман көргөн адамдар урбайт да. Биринчи оюн жетим балдарга келди. Интернетте калабы, Жаш балдар жетилип чыкса, зиндиргендер урбайт да. Алар келечекте футболист болгондо стадионго футболистердин атаандаштары болот. Буга чейин болгон болчу. Атаандаш фанаттар болот. Атаандаш начар балдар болушу да мүмкүн да. Атаандаш фанаттар болот го. Фанаттар бир нерсени ыргытышы мүмкүн да. Булар чыгып келаткандачы. Ошондо буларды таш-баш бакалашка менен айрым бакалашка менен урушу мүмкүн да. Эме намкан менен урушу мүмкүн, сэндвич менен ургандар бар да. Ошолорго эгер бала менен чыкса, баланы эч ким урбайт да. Эми оюн башталганда урбаса еді? Жок, ура беришет. Неме чыкканда да баягы билесиң, нан менен урганда нанды алып туруп өп койгон болот. Алишер мырза, Ким жооп берет? Ордодон жардам алдыңыздар. Ушуну жооп берер, ушуну жооп берер. Жок, кийинкиде керек болот. Бонус албасаңыздар жооп бериңиздер. Урматтуу алып баруучу, Эсеп 5-3, жооп бере берейин. Бул жерде жаш балдарды жетелеп чыгуунун негизги себеби өтө жинленген же болбосо башкача абалда болгон, эмоционалдык абалда болгон адамдардан коргонуу үчүн, эгерде биз билебиз, фанаттар футбол талаасына бир нерселерди уруп аткандардычы, ошол убакта жаш балдарды жанында болсо футболчулар коопсуздукта болушат да. Ошондуктан жаш балдарды жетелеп алышкан. Эгерде бир адам жаш бала менен жетелеп келатса, футбол оюнчусу жаш баланы жетелеп келатса, башка бир агрессивдүү адамдар ага, мындай айтканда, каршылаш фанаттар же бакалашка менен же башка колуна келген нерселер менен атып урбайт да, чаппайт. Кээде нан менен урушат, кээде бутылка менен урушат, ушундай бөтөлкөлөр мененчи. Ушуну негиз катары көрөсүз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. Бул салт, урматтуу билермандар, өтө көп деле убакыт болгон жок бул салттын чыкканына. 20-кылымдын аяк чендеринде пайда болду мындай көрүнүштөр. Башында бир команда бир эле баланы жетелеп чыкты. Жетелеп чыгышына себеп бул футбол аябай чоң, эмоционалдуу оюн, күйөрмандар, фанаттар курчаган ушундай бир оюн. Эмне үчүн балдарды алып чыгып баштады? Футболдо фанаттар тарабынан ар кандай мыйзам бузуулар болуп келди буга чейин. Болуп келди жана футбол уюму FIFA жана UEFA ушул маселелерди эске алып, футбол бул кандайдыр бир каршылашуунун, урушуунун оюну эмес, балким тынчтыктын, мээримдүүлүктүн оюну катары сыпаттоо максатында футболчуларга бирден жаш балдарды жетелеп чыгууну кеңешин берди. Жаш балдар менен чыгуу стадиондогу аураны стабилдештирип, футболчуларга болгон ар кандай реакцияларды алдын алуу максатында жана фанаттардын өз ара бири-бири менен урушуп кетүү максатын алдын алуу үчүн, жалпы тынчтык символикасын берүү үчүн жана футболчулардын арасында тынчтыкты, стабилдүүлүктү, мээримдүүлүктү, коопсуздукту көрсөтүү максатында. Негизинен жоопто өзөк бар. Жалпы эсеп азырынча 5-4. Оюн уланат, бирок абал дагы да өтө кооптуу, урматтуу команда. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Фанаттар, стадиондо фанаттар бири-бири менен мушташып кээде. Бирок бүгүнкү күндө Алишер мырза ошол баклашка атуу маселесине келе турган болсок, баклашка атуу дээрлик катарда чечилди бул. Анткени өтө чоң штрафтар салынып атат. Балким мен башында ушул 80-жылдар дейлик, чындыгында футболчуларды уруу, туфли баягы уруу аябай салкы айланган да. Ооба, нан менен да атышкан болчу. Нан, мындай жумуртка айтор. Бөтөлкө. 10-чу раунд кимдин суроосу? Азамат Бегматов Ош шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге видео суроо жөнөттүр. Жакында Стамбулга саякаттоого барган экен, ошол жерден бир суроо жөнөттүр бизге Стамбулдан. Мен сиздерге ошол суроосун коюп берейин. Экранга назар салабыз. Assalamu alaikum урматтуу алып баруучу билармандар жана телекөрүүчүлөр. Мен билармандарга суроом бар эле. Мен азыр Истанбул шаарындамын. Илгери сахабалардын доорунда сахабалар ислам динибизди жайылтуу үчүн
дүйнөнүн 4 тарабына кетишкен экен. Ошолордун катарында ушул Түркия мамлекетинен сахабалар келишкен экен. Ошол сахабалардын ичинен бир белгилүү сахаба ушул жерде кызмат кылып, ушул жерде кайтыш болуп, кабыры дагы ушул жерге коюлган экен. Жана ушул сиздер көрүп турган мечит дагы ошол белгилүү сахабанын атына коюлган экен. Ошол белгилүү сахаба ким деген сахаба болгон? Урматтуу команда, телегөрүүчү кошумчалай иретинде ушул сахабанын аты жөнү жалаң а тамгалар менен башталышын айтыптыр. А. Бул кайсыл сахаба? Аты жөнү алар менен башталат экен. А. Кетти минута. Кошумчасы ал кошумбай та фамилия. Жок, немеге деле кошулушу мүмкүн да. Так, Азан эмес. Абу Али. Аббас деген Абдулла Азам Ханафи болушу мүмкүнбү? Азам кийинкидеби? Имам Азам сахаба болгон эмес да. Имам Азам Ханафи болгон эмес да. Табийиндерден болчу, Ооба. Так, сахабалардан көргөндөрдөн. Абу Абдулла, Аннас, Алилер болушу мүмкүн, эмне үчүн деген ошол жака жыхатка неме кылганда. Барган дейсиңби? Ошол жерге барган, ошол жерде коюлган деп атат да. Али Али Абу Талип болуш керекпи? Али ибн Абу Талип да? Али ибн Абу Талип. Баары адан кен. Абу Талиптин баласы болуп атат. Алиге басым жасап болбой калбайбы онда? Абдулла, Аннас, Аббас. Ким сен жооп бересиң? Али болушу. Кимде бар? Дагы кандай кимде варианттар бар? Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу Айбек Кыргызбаев жооп берсин. Айбек мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп Али. Али деген жоопко токтолдук. Азирет Алиби? Ооба. Азирет Алинин Түркияга келгендиги тууралуу сизде маалымат негизинен барбы? Жок, толук маалымат жок. Даватты жеткирүү максатында Түркияга келгендиги тууралуу. Шам жерлерине барган деген укканмын. Демек, сиз Азирети Али деп атасыз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Талкууда чыккан сахабаларды кайрадан айтабыз. Кайсылар айтылды? Айбек? Аннас. Али. Бул негизи аты чыгып эле жүргөн, көп жерде айтылып эле жүрөт бул сахаба. Мелис мырза, сизде вариант жок эч кандай, Барбы? Айтыңызчы. Бул атактуу сахаба, бул 90 жашында пайгамбарыбыздын айтып кеткен мурасын аткаруу максатында чек араларда көмүлөйүн деп 90 жашында атка артылып келип, анан ушул жерде жан берген атактуу Айып аль-Ансари деген сахаба. Абу Айып аль-Ансари. Мечитинде да болгон мен. Түшүнүктүү сиздин вариантыңыз. Мен анда видеонун туура жооп катары версиясын коеюн сиздерге. Бул белгилүү сахабанын аты Абу Айып аль-Ансари. Аллахынан разы болсун. Билармандар, силерге ийгиликтерди каалайм. Бар болгула. Урматтуу билермандар, бул ошо белгилүү сахаби Абу Айып аль-Ансари аттуу дүйнө жүзүнө белгилүү сахаба. Бул 6-4 эсебинде Алишер Мамедса уулу жетектеген команда бүгүнкү жылдык финалга тандоо турунда мына ушундай көрсөтүш менен тилекке каршы дейбизби, жеңилүүгө дуушар болду. Жана тандоо туру ушуну менен жыйынтыкталды, урматтуу билермандар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат. Ушул оюнга карап, демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2022 жылдын кышында тагыраагы жылдык финалдык турду 6-5 эсебинде бир упай менен жеңген Калича Сасион командасы толук ойноого укук алды. Куттуктайбыз анда команданы. Татыктуу жеңилишти бул бир
чоң упай менен жеңилди деп да айтыш кыйын. Тең тайлашып, жакшы оюн көрсөтүштү. Ушул команданын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү ушу Алишер мырзадай ойногондо бүгүн жеңмек да. Алишер аябай катуу ойноду бул оюнда. Ана азыр 4 упай топтолгон болсо, ошонун 3-өсүн ушу Алишер алып келди да. Балким мына сахабалар жөнүндө Сагын мырзаны мен билем, диндар бала. Ошон үчүн балким Сагын мырза болгондо ушул акыркы суроону таап коюшу да мүмкүн эле. Бул жерде көпчүлүгү мени колдоп атат. Баланы сүт эмизүүдөн чыгаруу боюнча суроо берилди. Бул дагы ошол сахабалар тууралуу суроо болчу. Ошол суроону мыкты деп таптык. Ачыгын айтканда таналыш керек команда деле. Кеткен бир ашып барса 4 сахабанын атын санады да. Футболист сана десек азыр 100дөн ашык футболистти тизип коймок. Мисалы айтам да. Бул жагынан деле биз өзүбүз окушубуз керек. Бирок суроо фактология керек, туура айтасыз. Мисалы сахабалардын тарыхын окуган адам, менимче сахабалар баянын, Аюп ал-Ансари деген бул жөнөкөй сахаба эмес да, пайгамбарыбыз үйүнө коноктогон сахаба да. Ошол жагын эсепке алганда анын атында мечит бар, андай көп деле кыйынчылык жок болчу негизи, бирок фактология экени анак. Оюнга кандай баа бересиз? Жана сиз кайсы суроону бүгүн команда мыкты деп тандай алды? Урматтуу алып баруучу, оюндун башында айткандай эле биринчи капитан болуп ойноп атам. Балким оюнчу болуп ойногондо мындан да жакшы жыйынтык болор беле. Балким көп оюнчуларды билем, капитан болуштан качып, кенен ойлонуп ойной турганды каалашат. Мен да ошондой оюнчулардын биримин. Бүгүнкү мыкты суроодо биз да ошол Умар Разилханхунун немеси Азирети Умардын ушул жаш балдарды ыйлатпоо маселесин аябай көтөргөнүбүз. Жөлөк пулду негиздеген окуя. Жөлөк пулду негиздеген окуя болгондугун айтып, бирок баланын ачка калгандыгынан ыйлап аткандыгын тапсам дагы ошол сүттөн чыгарууну эске албай алганым аябай өкүнүчтүү болуп атат. Аябай түшүнүктүү. Ушул раундду кое бергениме аябай өкүнүп атам ошол нерседен. Ушул мыкты суроо деп эсептейбиз. Абалыңызды түшүнөбүз. Демек, урматтуу клуб, урматтуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат. Анда Жахангир Кайнаровду куттуктайбыз. Бар болду шириндиктерин кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Бар болго Секом окуу борборуна чоң рахмат. Биздин оюн жыйынтыкталды. Кудайым буйрса, кийинки жума биз жылдын финалын ойнойбуз ушул жерде. Билеги күчтүү бир жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, аман болуңуздар.